Өлкө аймагындагы кылмыш кырсык жаңылыктарын чагылдырган телевизиот программасы студияда кызматта Тутан Мелисов. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү күндүн кыскача анонсу менен таанышып алыңыздар. 10 жаштагы кызды өлтүрө сүзгөн кырсык, окуянын хроникасы кандай? Гонконг аэропортунан Кыргызстандан барган 88 килограммдык баңгизат табылды. Жол эрежесин бузгандарга катаал чаралар колдонууда. Алдыда мына ушул жана башка кабарларга кененирээк токтолобуз. Биз менен болуңуздар. Өткөн аптада Бишкектин Арча-Бешик конушунда автоунаа менен 10 жаштагы кызды сүзүп, андан ары жеке бала бакчанын короосуна кирип кеткен кырсык катталып, коомчулукта кызуу талкууга алынды. Шаардык милициянын маалыматына караганда, окуя 4 октябрда кечке жуук Арча-Бешик конушунун Эртай Ак көчөсүндөгү номер 134 үйдүн тушунда болгон. Lexus 470 машинасынын айдап бараткан өспүрүм рулду башкара албай жолдон чыгып кеткен. Ал 10 жаштагы кызды сүзүп, менчик бала бакчанын дубалын жарып короосуна кирип кеткен. 10 жаштагы кыз кырсык болгон жерден каза тапкан. Эске салсак, кырсык 5 октябрда саат 18:30 чамасында болгон. Алгач 3 жашар кыз каза болгону айтылган эле, бирок кийинчерээк Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы кырсыктан 2014-жылы туулган кыз каза болгонун тастыктады. 16 жаштагы айдоочу убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Улуттук коопсуздук мамлекеттик тарабынан саламаттыкты сактоо тармагындагы коррупцияга каршы жасалып жаткан иш-чаралардын натыйжасында Ош шаарынын номер 9 үй бүлөлүк медицина борборунун башчысы тарабынан аталган медицина борборуна кызматка орноштуруу үчүн көп суммадагы акча каражатын талап кылынганы аныкталып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин мыйзамсыз сыйлык алуу беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, 2014-жылдын 2 октябрында оорукананын башчысы өзүнүн кызматтык бөлмөсүндө кармалган. Бүгүнкү күндө Ош шаарынын номер 9 үй бүлөлүк медициналык борборунун башчысы кызмат ордунан бошотулуп, козголгон кылмыш ишинин алкагында ыкчам тергөө амалдары улантылып, кылмышка тийиштүү адамдарды аныктоо иштери жүргүзүлүп жатат. Айтсак, УКМК саламаттыкты сактоо тармагында коррупцияга каршы күрөш улантылып жатканын эскертет. Ошондой эле жарандар медицина тармагына кайрылуу учурунда коррупциялык көрүнүштөргө дуушар болсо, тезинен Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кайрылууга сунуштайт. УКМК Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү катары Ички иштер министрлигинин ыкчам каттоосунда турган криминалдык дүйнөдө САПа кайманаты менен белгилүү жаранга карата ыкчам профилактикалык иш-чара өткөрдү. Атайын кызматтан билдиришкендей, аталган жаран өзүнүн иш-аракеттеринин зыяндуулугун толук түшүнүп, криминалдык топторго катышуудан, ошондой эле өзүнүн статусунан жана уурулук идеясынан баш тартты. Мындан тышкары, ал Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоого жана уюшкан кылмыштуу топтордун ишмердүүлүгүнө каршы күрөшүүдө мамлекеттин жүргүзүп жаткан саясатын толугу менен колдой турганын айткан. Аларда Нарын шаарындагы Алатоо мейманканасынын участогу мамлекетке кайтарылганы маалым болду. УКМК тарабынан кыймылсыз мүлк объектилерин мыйзамсыз менчиктештирүү фактыларын аныктоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында Нарын шаарынын борборундагы 32 гектарга жакын аянттагы жалпы пайдалануудагы жерлер категориясына кирген, буга чейин Нарын шаарындагы Алатоо мейманканасынын администрациясы жанаша жайгашкан аймак катары пайдаланып келген жер участогу мамлекеттин балансына кайтарылды. Белгилей кетсек, 2007-жылы Нарын облустук сотунун коллегиясы тарабынан тийиштүү ыйгарым укуктары жоктугуна карабастан, прокуратура органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын нааразычылыктарын эске албай, жер мыйзамдарынын талаптарын бузуу менен МА аттуу Кыргыз Республикасынын жаранына аталган жер участогуна ээлик кылуу укугун өткөрүп берүү жөнүндө чечим чыгарылгандыгы аныкталган. Аталган участоктун наркы мамлекеттик административдик ижарагаларга жакын жайгашкандыгын эске алуу менен 97 миллион сомго бааланган. Керектүү юридикалык процедуралардан кийин аталган участок мыйзамда белгиленген тартипте Нарын шаарынын мэриясынын балансына өткөрүлүп берилген. Кыргызстанда алынып барган 88 килограммдык баңгизат Гонконг аэропортунан табылды. Гонконгдун бажы кызматкерлери Кыргызстандан керамикага салынган жыгач койгучтарга катылган 11,3 миллион доллар суммасындагы метамфетаминди кармашкан. Бул тууралуу аталган өлкөнүн маалымат булактары жазып чыкты. Маалым болгондой, контрабандисттер кымбат көрүнгөн керамикалык буюмдарды жеткирүү менен бажы кызматкерлеринин көңүлүн бурууга аракет кылышкан. Бирок мындай буюмдарды экспорттоо менен таанылбаган Кыргызстанда сырдалган карапа сейрек кездешет жана бул биздин шектенүүлөрдү жаратат деп айтылат маалыматта.
Гонконг эл аралык аэропортунда алгачкы текшерүү маалында жыгач койгучтардын бириктирилген жерлеринен кичинекей жашыруун нерселер табылган. Алардын ичинде жалпы салмагы 88 килограммды түзгөн метамфетамин салынган желим баштыктар болгон. Иликтөө иштеринин натыйжасында ошол эле күнү аэропорттун өзүн айдоочумун деп тааныштырган 54 жаштагы жаран кармалган. Бул иш боюнча тергөө амалдары жүрүп жатат. Программабызды жол эрежелерин сактабай, ар кандай кырсыктарга себеп болгон айдоочулардын жоруктары менен улантабыз. Милициянын кайгыл кызматынын кызматкерлери күн сайын көчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Алар өз милдеттерин аткарууга чыгаар алдында атайын кароодон өтүп, кызматтык күбөлүгүнүн формасына чейин текшерүүдөн өтөт. Аны менен катар патрулдук унаасы дагы техникалык кароодон өтөт. Бул сиз көрүп турган жаш жигиттин башкаруусундагы автоунаа 12-кичи районунда түнкү саат 2:03 чамасында токтотулду. Текшерүүнүн жүрүшүндө айдоочу машинасынын терезелерин мыйзамсыз караңгылатып алып жүргөнү аныкталган. Алдында номер жоо үчүн айып барат атабыз. Тонировка рұқсаты жоо үчүн штраф жаздырабыз. Рейдтин жүрүшүндө жогорудагыдай маселе менен токтотулган бир эмес бир канча автоунаа ээлерине тийиштүү айыптар салынып, терезелер ичиндеги караңгылатылган пленкалар сыйрылып алынды. Жол кырсыктарын жана кылмыштуулуктун алдын алуу максатында өткөрүлүп жаткан иш-чаранын жүрүшүндө мындан сырткары автоунаасын техникалык кароодон өткөрбөстөн жана ошондой эле мыйзамсыз номер тагышып айдагандар менен катар жол кайгыл кызматкерлерине баш ийбей айдап кеткен учурлар дагы катталды. Жыйынтыгында мындай бейбаш айдоочулардын унаалары атайын айып кароосуна токтотулуп, мыйзам чегинде протокол толтурулуп берилди. Ал эми бул жаш жигиттин башкаруусундагы автоунаа Чүй проспектиси менен Ибраимов көчөсүнүн кесилишинде жол эрежесин бузгандыгы үчүн токтотулду. Текшере келгенде айдоочулук күбөлүгү жок болуп чыккан. Агасынын автоунаасын айдап алган жаран тиешелүү документтери жок болгондуктан ага карата протокол толтурулуп, автоунаа атайын айып аянтчасына токтотулду. Кыргызстанда сутка ичинде 9 өрт кырсыгы катталып, өрт өчүрүүгө 9 бөлүм тартылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министринин маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, Чүй облусунда 3, Ош облусунда 2, ал эми Жалал Абад, Бишкек, Ысык көл жана Баткен облустарында бирден өрт кырсыгы катталды. Куткаруу кызматына тарабынан 3 чыгуу болгон. Аталган мекеме жарандарды өрт кырсыгынан сак болууга чакырат. Сиздер кылмыш кырсык жаңылыктарын чагылдырган телевизион программасын көрө алдыңыздар. Мен сиздер менен кийинки эфирге чейин коштошом. Саламатта туруңуздар.